Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 3-июль 2022 жыл мен Бишкек шаарынын батыш түштүгү Ала Тоо конушунда жүрөм. Туугандар, Ала Тоо 1 конушунда. Ошол жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Ала Тоо көчөсү жана Маймак көчөсүнүн кесилишинде турам. Сиздер ушул жерден 70 метрдей түндүгүрөктү карай басып барганыңыздарда Маймак көчөсү 49-даректе бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул Ала Тоо көчөсүнөн көптөгөн маршруткалар 173, 220, 148, 254 жана башка ошондой көптөгөн маршруткалар жана 42-чи автобус өтөт Бишкектин бурчтарына. Жана ошондой 200 метрдей батышты карай бассаңыздар мектеп, 200 метрдей чыгышты карай бассаңыздар садик, поликлиника баары жайгашкан. Анда эмесе мен ушул Маймак көчөсү менен 70 метрдей түндүктү карай жол алдым. Жана айткандай ал жерде биздин сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун көргөзгөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү көрүп турганыңыздардай песка блок менен тосулган көчө тараптан жана көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Түштүк чек арасы бул жерге чейин болуп калат. Анан түндүк чек арасы ал жактагы кошунан песка блогуна чейин болуп калат экен. Жердин аянты 5 сотук. Документтер боюнча тех паспорт, кызыл китеп баары бар экен. Анан бул Маймак көчөсү менен түз түшсөңүздөр жарымынан ылдый тарабы Свердлов көчөсү болуп кетет туугандар. Ал жактан түз түшсөңүздөр сиздер Заряга түшүп бара аласыздар. Бул жагы Маймак көчөсү. Бир аз чыксаңыздар Ала Тоонун чоң трассасы. Эми короосуна кирейин да калган маалыматтарды берейин. Мектепти жана видеонун башында эле айттым. Бул жакта бир 200 метрдей аралыкта мектеп, 200 метр аралыкта чыгыш аралыкта садик, поликлиника баары бар. Көптөгөн маршруткалар Бишкек шаары тарапка барышат туугандар. Окей, бул короосунун көрүнүшү. Жердин аянты 5 сотук. Документтер боюнча кызыл китеп, тех паспорт бар. Суу бар экен, свет бар. Свет, электр энергиясы 3 фазалуу туугандар. Газ көчөгө келген. Бирок өзүңүздөр киргизип алууңуздар керек. Газ келген жана отопление бар туугандар. Окей. Бул короосунун көрүнүшү. Бул жакта узун турасы 8ге 9 болгон чоң үй. Стенасы сокмо. Анан ал жакта 8 квартирант үчүн ыңгайлаштырып салынган 2 этаждуу квартира туугандар. Толук түрдө бышкан, кызыл кирпич менен бүтүрүлгөн. Көрүп турганыңыздардай сейсмопояс, колонналар куюлуп тур туугандар. Биринчи жана экинчи этаждын ортосуна монолит куюлган. Эми азыр сиздерге биринчи эле бул чоң үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Андан соң бул жактагы квартиралардын деле бир бөлмөсүнүн ичине көргөзүп чыгам. Андан ары мынакей бул жакта квартиралардын экинчи этажына чыккан тепкичтер орнотулган туугандар. Ушул жерден сол тарапка кайрылсак, мындайча навес. Ушул жерден оң тарапка кайрылсак, эми мындай прихожка жайгашкан. Потолок пластика. Бул бөлмөнүн ички тарабына раковина орнотулуп суу чыгарылып тур туугандар. Батыш тараптан терезелер орнотулган. Бардык бөлмөлөрдүн полдору ламинат. Анан ушул эле жерден оң тарапка кайрылсак бир мондай бөлмө. Окей, түштүк тараптан терезелер орнотулуп тур. Эми андан ары кайра эле прихожкага чыгып түз өтсөк. Бул жакта дагы бир мондай бөлмө. Батыш тараптан терезелер орнотулган. Пол ламинат жана ушул эле жерден оң тарапка кайрылсак дагы бир мондай чоң бөлмө бар экен. Бул бөлмөнүн чыгыш тарабынан терезе орнотулган. Потолок пластика, пол ламинат туугандар. Окей. Эми ушул эле жерден квартиралар боюнча айтсак туугандар 8 квартирант үчүн салынган. Айнак 8000 киреше бар экен. 6000 сомдон ары берден. Эми бул чоң үйдүн эң эле акыркы бөлмөсү мына ушундай узун зал туугандар. Азыркы учурда бул жерде үй ээси жашагына байланыштуу үй ээлеринин буюмдарын ушул жерге сактап коюптур. Склад катары колдонуп экен азыркы учурда. Эми короосуна чыгайын да калган маалыматтарды берейин. Мынакей туугандар, мен кайрылуу үйдүн короосундамын. Эми бул үйдүн батыш тараптагы жерлерди көргөзөйүн сиздерге. Бул жакта кандайдыр жер бар экен. Азыркы учурда квартиранттар бар болгонуга байланыштуу эч ким деле бул жакка жер жемишекпейт жана бир түп өрүк багы, анын ал жагында отун кана, көмүр каналар
Бул үйдүн батыш тараптан көрүнүшү жана үйдүн эң батыш төрүндө үйдүн ышык тарабындагы туалет ал деле кирпич менен бүтүрүлгөн жана ошондой эле анын жанында 2 септик бар экен, экөө тең терең казылып тышталган дейт. Мына ушундай көрүнүштө. Эми бул үйдүн баасын айтайын туугандар. Бул үйдүн баасын $58,000 деп атышыптыр. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. $58,000. Анан негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 5 соту, документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт баары бар туугандар. Бул жакта көрүп турганыңыздардай 8 квартиранттар үчүн квартиралар салынган. Даяр бизнесмен десек деле болот. Ала Тоо 1 конушу, Маймак көчөсү 49-даректе жайгашкан туугандар. Окей. Баасы $58,000. Достор менен, группалар менен туугандар ушул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине сиздер чоң жардам берген болосуздар. Жана ошондой эле кимде бир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ал адамга да чоң жардам болот сиздердин бөлүшкөнүңүздөр. Андыктан достор менен бөлүшүңүздөр, группалар менен бөлүшүңүздөр туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.